ошол кассовый аппараттардын көпчүлүгүн элдерге, ошол соодагерлерге, бизнесмендерге бердиңиздер да. Бердиңиздер, акчасын алдыңыздар, кассовый машинаңарды бердиңер да. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн алып келдиңиздер. Билебиз аны баарыбыз эле. 10%-не же 20%-не отуруп. Ошолордун чөнтөгүндө калып калабы? Кандай болот? Ошол базарда соода кылып, бизнес кылып жүргөндөрдүн бардыгын баягы нааразы кылып келдиңерди. Мына мен эконом, сиздер ушуну ойлоп чыккансыздар, мурдагы кабинет министринин төрагасы бул биргеликте Данияр Жолдошев жана анда министриңер. Эми баягы мен ойлойм да бүгүнкү күндө ошол баягы кассовый баягы аппараттарды алып келип бүгүнкү күнү көптөгөн соода кылып аткандарга бердиңиздер. Ошолордун эмеси кандай болот? Кайра акчасын төлөп артып каласыздарбы же ошол сиздер кызыктар болгон бирөөлөр алып келди да, кызыктар болуп 10%-не же 20%-не отуруп. Ошолордун чөнтөгүндө калып калабы? Кандай болот? Айтсаңыздар, патентный системага өтүп атасыңар бүгүн. Акылбек Тоолбаевич, уруксат болсо. Эми кимге канча калганын мен билбейт экенмин. Ал сатып алуу боюнча менин эч кандай тиешим жок. Бирок мурун ошо ККМ киргизгенге чейин 58 миң тегерегинде ишкер соода кылып жүрчү. Азыркы учурда 167 миң адам соода кылат. Анан жана ККМ колдонгон 100 миңдин үстүндө болуп калды. 102-103 миң тегереги болуп. Анан кийин эми алар биз ал системаны албайбыз. 0 болуп жана 15 миллионго чейин салыктан бошотуу системасы ККМ колдондон соң деген. Ал боюнча иштей берет. Иштейм дегендер да көп, арбын иштер. Алар ошол эле система менен иштейт. Жок, мен анда иштегим келбейт. Патентке төлөгүм келет дегендер, патент менен иштейт. Эми мындай да, параллельно выбор берилип атат. Иске мырза, билесиз, ошол убакта элдин баары ызы-чуу болуп, баягы бухгалтер жалдап, баягы салык кызматына барса очередь болуп, көптөрү нааразы болду да. Ошол эле Дордой базарында ызы-чуу болгондо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич барып элдер менен сүйлөшүп, ошол жерде сүйлөшүп дагы узартып берди да. Эми элдин баарын баягы эме эмес да, баарыбыз эле көрүп атабыз, билип атабыз. Мына ошол убакта айтып атты. Бизди наоборот мурдагыдай эле патентный системага иштей берели, биз 2 эсе салыкты дагы үстүнө кошуп бергиле, ошону төлөйбүз деп элдер кайрылып атты. Туурабы? Угуп аттыңыз болушуңуз керек. Сиз эми өмүр бою салык кызматында иштегенсиз. Көрүп аттыңыздар. Эми мына кайра бүгүн ошол эле патентный системага кайра түшүп атасыздар. Ошол эле салыкчылар 2 эсе, 3 эсе үстүнө ашыгы менен төлөйм деп макул болуп патентин алып атат да. А бирок ошол кассовый аппараттардын көпчүлүгүн элдерге, ошол соодагерлерге, бизнесмендерге бердиңиздер да. Көпчүлүгү 80-90% иштеткен жок. Балким 10%, 15% иштетип, бухгалтер жалдап, отчетун берип атты да. Ошол иштебеген болтур. 70% эмне кыласыздар? Бердиңиздер, акчасын алдыңыздар, кассовый машинаңарды бердиңер да. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн алып келдиңиздер. Билебиз аны баарыбыз эле. Акылбек Тоолбаевич, эми таксанын салык кызматы айтып бош керек канча ККМ алынган бюджеттин эсебинен. Айтсын, айтып койсун. Ал эми мындай болду да, биз бирдиктүү салыктын баягы 30 миллион менен чектелүү эмес беле. Анан кийин ставкасы 4, анан 2% болчу. Накталай болгондо 4. Хорошо, аны айтсаңыз, канча алынды ошол 22-жылдан бери кассовый машиналар, аппараттарда? Рұқсатпы, Акылбек Тоозбаевич, туура айтасыз, ошо мамлекет тарабынан 40 миң, биринчи 10 миң, андан кийин 30 миң, 40 миң ККМ бекер таратылган. Бул ошо кичи орто бизнеске колдоо максатында. Азыркы учурда мен айтып коеюн, 0 ставка менен 75 миң ишкер бар, иштеп атат. Канча суммасын айтсаңыз, ошол 30-40 миң аппарат канча суммага акчага алынды? Суммасын азыр бир 5 мүнөттө такташып туруп айтайын, саны ошо 40 миң да. Анан бул жерде Акылбек Тоозбаевич, туура мындай түшүнүш керек да. Искендер Сыңгыч айтып кеткендей, азыр ишкерлерге мындай айтканда таңдоо, мындай патент менен иштесе дагы мүмкүнчүлүгү азыр кирип атат.
ошол эле мисалы бирдиктүү салыкта эгер керектелер бар да үйрөнүп калган 0 менен иштейм, салыктан бошотулганмын, бирок ККМ менен иштейин дегендер аларга деле укугу калып атат. Алар ошол 0 ставкада деле ККМ менен иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Эми Акылбек Тозбаевич, туура эгер мамлекет тарабынан кээ бир ишкерлерге ушундай бекер ККМ берилип, ошол ишкерлер мисалы патентке өтөм десе, анда ошол ККМди кайтарып, башка кимге керек болсо, ушундай муктаждык болуп, кичи орто бизнес ушу ККМ менен иштегендер деле бар да, мисалы бул деген соода эле чөйрөсү эмес да. Мисалы кызмат кылуу, жумуш кылуу, ошол эле жана парикмахер, башка мисалы келтирип атам да. Алар мисалы ККМ менен иштегенге азыр деле бар. Милдеттүү түрдө же өз таңдоосу менен ошол кичи орто бизнес ким кыйналган ошол жардам керек болсо, биз жана патентке өткөн ишкерлерден анда ККМди кайтарып, ошол керек болгон ишкерлерге биз кайта беребиз. Бул жерде мындай айтканда ККМден жана жөн эле акча кетти, бузулуп бир жерде калып калат деген маселе жок бул жерде. Жок, мен бузулуп калып калат деген жокмун. Элдерге бердиңиздер, ошол мамлекеттин бюджетинен сатып алдыңыздар, туурабы? Аны бекер алып келип берген жок да тигилер. Мамлекеттин акчасы кетип атат да. Ошолордун тагдыры эмне болот? Кийинкиси деп атам. Бардыгын мына мисал үчүн ошол ККМге өткөргөндөрдөн кийин ар бир базарда бир инспектор мисал үчүн бир мөшөк күрүч сатып отурган эмени аңдып отурдуңар да, кассовый ошол кассаны чек басабы баспайбы деп. Ар бир инспектор аңдып отуруп калдыңар. Баспаса бар, баса калып, штрафын салып, ушундай болуп калдыңар да. Мына бүгүнкү күнү баягы кайра патентный системага өтүп атасыңар, алар мисал үчүн айына канча соода кылат, патентке төлөп коюп, патентиңерди алат дагы, силердин инспекторларыңарды убара болбойт, аңдыбайт аларды, салыгын төлөп коюп, соодасын кылып атат. Эми баягы ошол соодагерлердин бардыгына мына бүгүнкү күнү 2 эсе болсо дагы алар айтып атат, мына бизге аябай жеңилдик болуп атат. Мурдагы патентный системага өтүп, biz 2 есе мурун 500 сом төлөсөк, 1000 сом, 1,5 сом төлөп беребиз. Зато тынч, инспектор аңдыбай, ошол унутуп калып, же аппарат иштебей калып, интернети жок болуп калып, штраф төлөгөнчөктү биз ошол патентке 1,5 сом төлөп коюп, тынч ордубузда отуруп, соодабызды кылып, мамлекетке салыгыбызды төлөп атабыз деп кубанып атат. Бул мыйзамдын бүгүнкү мыйзамды мен колдойм, колдоп берем да. А мурдагылар, мурда кабыл алынган мыйзамга эмне болот? Ошону айтып атам да. Ошол эле аппаратыңардын канча деген аппарат алып келдиңер, мамлекеттин акчасына алдыңар, элдерге бекер беребиз деп алганы алды, албаганыңызды учур кылып, бухгалтер жалдаш керек экен, салык кызматына барып, очередте туруп атты, канча деген элдерди кыйнадыңар да. Анын эми сиз салык кызматын айтып аткан жок. Мына Минэконом булар ошондо регулировка кылып, мыйзамдарын тууралаш керек эле да. Жок, момундай болот деп эле элди күчкө салдыңар. Анан бүгүн кайра патентный система жакшы экен деп кайрап келип, мына өзүңүз Искен мырза доклад кылып атасыздар. Кичине мындай ошол мамлекеттик ишти туура жөнгө салып, туура алып барыш керек да. Рұқсат болса. Мен мындай бір статистикаға айтып қойын. Мен айтпадым ба? Айтып қойын. ККМ саны 2021 жылы, ишкерлердің саны 50.893 ишкер болған. Анан кейін алым болса, азыркы күндө ишкерлердің саны 167.700 тегереги да. Анан кейін төлөнгөн акчасы бул соода тармакта. Төлөнгөн акчасы эгер 9 миллиард 600 миллион төлөнсө, ошо малда. Азыркы малда 39 миллиард 900 миллион тегерегин төлөнөт. То есть биз кандай кылдык? Мурун патенттин ичинде ири ишкерлерде жүрчү. Баягы 50 миллион, 30 миллион обороту болгондор дагы. Биз жана бирдиктүү салыкты 50 миллионго чейин көтөрүп атабыз. Башында 30га чейин көтөрүп, азыр 50ге чейин көтөрүп 0,5 ставкасын коюп берип атабыз. Бирдиктүү салыкты. Алар өзүнүн иретмелүү ошол жерде калып атат. Ал эми майда барат баягы бизнесмендер 15 миллион сом бир жылдагы оборот. Аларга
мындай эме выбор коюп атабыз да. Же болбосо ККМ колдон 0 салык сага, же болбосо мына патент төлөйүн десең, макул мына патент. Кайсынысын тандап атат мына? Эми ар бир өзүнчө, мисалы үчүн Кубанычбек мырза айтпадыбы, 75 000 ишкер азыркы маалда 0 отурушат, ККМ колдонуп, кадимкидей эле иштеп эле жатышат. Ал эми төлөйм дегендер мүмкүн ал такыр эле мен ККМди колдонбойм деп, дагы мүмкүн арасынан бир 10 000, 20 000 киши чыгабы. Аны жооп бериши оор. Эми сен төлөбө десе, жок мен патент төлөп эле чыгайм десе, ошондой бир мүмкүнчүлүк да берилип атат да. А так, мисалы үчүн 0 отурам дегендер алыскы райондордо дагы кадимкидей эле иштеп атышат. ККМ таратылып берилген. Бүт баардан көзөмөл да анын баарында. Баягы учет бар да, кимге кандай берилген экен. Тактадыңызбы? Акылбек Тогузбаевич, азыр такташтык дээрлик 430 миллионго сатып алган. Санындагы такташтык 40 миң деп айткам буга чейин. Азыр так санын 42 миң экен да ошондо. 42 миң ККМ мамлекет тарабынан берилген ишкерлерге. 430 миллион сомго. Эми ошонун канчасы иштеп атат, канчасы иштебей турат, аны сурасам дагы такташыңыз керек. Эми баягы мамлекеттин бюджеттин акчасын оңго солго кетире бербей, ошону туура Минэконом регулировка кылыш керек эле да. Ошолорду кагаз түрүндө маган канча аппарат иштеп атат, канча суммага алынган бардыгын тактап бериңиз. Кагаз түрүндө берип койсоңуз маган. Жарайт. Рахмат.